58 жаштагы түрк жараны чыгаруу үчүн 6 саат убарга кечилик тарттык. Ошо урандын алдынан бир жандуу үн укканда ушунчалык бир эме болду. Мына башкача бир бардыгын жыйыштырып токтотуп туруп эле биз ошол жака көңүл буруп жана үн чыккан жерден жана айымды чыгарууга аракеттендик да. Эми баягы тирүү куткарганда бул баягы сүйүнүчтөн жаш алдык, чындыгында көзгө. Ал эми эң жаш ала турган болгон баягы күйүнүчтөнчү. Бул жаш балдардын, аябай көп жаш балдардын каза болгондору, ошо урандын астында калып баягы денеси дагы бир нече бөлүккө бөлүнүп кеткендери, анан баягы бул эми түн ичинде болгон, уктап аткан убакта болгон, ошо энесинин баласын кучактаган боюнча, кызын кучактаган боюнча, кучакташкан боюнча ушу каза болгондорун көрүп туруп, ал жерде адам чыдап тура албайт да. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. 6 февраль күнү Түркия жергесинде катуу жер титирөө болуп, дүйнөнүн булуң бурчунан куткаруучулар барган. Ал өлкөгө биздин дагы куткаруучулар барып, куткаруу иштерине катышып келишти. Бүгүн биз студиябызга дал ошол куткаруучуларды чакырып турабыз. Бүгүн биздин студиябызда конокто Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 86-123 аскер бөлүгүнүн командири Жолдошбаев Ырысбек, подполковник Мырзаев Нурдин жана улук лейтенант Темирлан Жумамединов, прапорщик Чыңгыз Жумабеков. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Майрамыңыздар менен. Негизи Кыргызстанда бул күндү мырзалар күнү деп белгилешет, бирок бул майрам негизинен мекенди коргоочулардын, сиздей болгон коргоочулардын майрамы. Ушул мыкты ишти Түркияга барып жасап келдиңиздер. Сиздерге алгыш айтабыз. Жалпы Супер ТВнын жамаатынан. Ошол Түркияга барганда эле ишке кириштиңиздер окшойт. Түрк боордоштор сиздерди аябай кубануу менен тосушуп, кубануу менен узатышты. Ошол жака баргандагы көз ирмемдерден айтып берсеңиздер, э? Сага керектүүнүн баары. Сенин эркиндигиң. Сенин баарлашууң. Сенин тарифиң. Сенин туура тандооң. Сенин номер 1 мобилдик операторуң. Переходи на О. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, уруксат берсеңер, биз дагы ушул эфирден пайдаланып, ушу бүгүнкү майрам менен жалпы Кыргызстаныбыздагы мырзаларды куттуктап кетебиз. Ошолордун катарында мырзалардан ким калбай, ушу аскер бөлүктөрдө, ушу погончон айымдарыбызды да куттуктап кетебиз. Булар да мекенди коргогонго өздөрүнүн чоң салымын кошуп келет, аны жакшы билебиз. Бул мекенди коргоо деген бул душмандардан эле коргообуздон, бул өзгөчө кырдаалдардан дагы сөзсүз түрдө коргошубуз керек. Ошон үчүн биз мекенибиздин бүтүндүгү, элибиздин амандыгын тилеп, бүгүнкү майрам менен бардык Кыргызстаныбыздагы мырзаларды куттуктап кетебиз. Мырзаларга чын ден соолук, ушу мырзалык кесепеттен, мырзалык баягы эмеден тайбастан, мырзалык касиеттен, ар дайым мырзалар боюнча калышына тилектешпиз. Мен дагы ошо саламатсыздарбы, учурдан пайдаланып, бүгүнкү мекен коргоочулардын күнү менен жалпы эле ушул биздин Кыргызстаныбыздагы мекен коргоочуларды, анын ичинде ушу кызмат кылып аткан биздин айымдар, ошолордун баардыгын ушу мекенди коргоо күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ар дайым түшүктүү, жооптуу кызматтарында жакшы ийгиликтерди жаратып, ден соолуктары бекем болуп, ар дайым ушу кызматын мекенге жүрө беришине мен тилектешмин. Ошол учурдан пайдаланып, бардык мырзаларды бүгүнкү ата мекенди коргоочулар күнү менен куттуктап кетмекчимин. Баарына кааларыбыз узун өмүр, чын ден соолук. Ошондой эле бардык эл журтубузга каалабыз. Ушу асманыбыз ачык болсун, ушундай бөөдө кырсыктан жанагы болуп өткөн Түркия мамлекетинде болгон ушундай кырсыктардан баарыбыз алыс бололу деп тилеп кетет элем. 23 февраль жигиттердин майрамына чын узун өмүр, бакыт каалайм, бар болуштун, аман болуштун, үй бүлөлөрүн ынтымак, ошо бөтөн кырсыктардан нары болуп, жакшылыктар эле жүрөбүз. Ошондо куткаруу иштерине бул ит дагы тартылган. Итти тааныштырып өтсөңүз, иттин аты ким? Иттин аты Гром. Канча жашта? 1,5 жашта. Кичинекей кезинен бери эле өзүм үйрөтөм. Ушу өзүм алып жүрөм. Бүт тамак ашын өзүм
сейилдөөсүнө да өзүм чыгам. Ошо бүт үйрөтүп аткан нерсени өзүм аткарам. Түркияга алгач барганыңыздарда эле жергиликтүүлөр абдан жылуу кабыл алышып, сиздерди кубануу менен кабыл алып жатышты да. Сиздер барганда эле ишке киришсиңиздерби? Кандай болду? Ошол боюнча айтып берсеңиз, Туура бул 6 февралда бизге маалымат келип түштү. Башкы кол башчыбыз президентибиздин жарлыгына ылайык, биздин министрибиз Бобо Гречевдин буйругуна ылайык биз 6 февраль күнү кечинде аэропорттон учуп кеттик. 67 курамдагы куткаруучулар менен, куткаруучулардын башчысы болуп мен өзүм дайындалган болчумун. 6-сы түнү менен учуп бардык биз, 7-си уже биз издөө иш-чараларына чыгып кеттик ал жерде. Себеби биз алгачкы барганда ал жерде акыбал өтө оор болчу, аябай кыйроолор өтө көп болчу, жоготуулар өтө чоң болчу, урандылардын астында белгисиз, дайынсыз жоголгондор да өтө көп болчу. Биздин куткаруучулар барып, ошол объектиден башында жумушту баштаганда жакшы жыйынтыктарды биринчи күндө көрсөткөндөн кийин ар бир соцсеттерден, ар бир түрк жарандары аркылуу баягы резонанс жаратып, биздин куткаруучулардын жасап аткан иши боюнча күнү түнү тынбай, өзүнүн жакын адамын издеп аткандай ошондой мамиле кылган үчүн, талыкпаган эмгек кылган үчүн эр жүрөктүүлүктөрүн биздин куткаруучулардын Турциянын ичинде, жарандардын ичинде бири-бирине таркап, түз эфирлердин да көрсөтүп, ошону менен биздин куткаруучулар дүйнөгө таанылды. Кандай объекттерге бөлүнгөнү боюнча сиз айтып берип койсоңуз, барганда эле кандай объекттерге бөлүндүңүздөр сиздер? Биз барганда эле ошол Кахраман-Мараш шаарында атайын ошо биздин МЧС дегендей эле Афат деген өздөрүнүн түзүмү бар. Ошол жерде жайгашып, ошол жерде штаб орнотулган. Штабтан бизге көрсөтүлгөн точкалар боюнча бизди ошол точкаларга куткаруу иштерине бөлүп атты да. Жаңы барганда эле ошол 9 кабаттуу бийик имарат, элдер жашаган 3 блок экен. Алардын баардыгы бир 98-95%дай почти урап түшүп калган зданиялар экен да. Ошол жерге бизди бөлдү, ошо 3 зданияда. Ошол барган күнүн эртеси саат 11-ден баштап биз уже куткаруу иштерин уюштуруу аракеттерин көрүп баштадык. Ошол имаратта, ошол точкада 3 күн иштедик. Тилекке каршы ошол жерде баягы толук урап түшкөндүгүнө байланыштуу биз жалаң баягы жансыз денелерди чыгаруу иш аракеттерин жүргүзүп аттык да. Ошол жерден бир гана жандуу тирүү бир адамды куткардык. Ал 4-күнү күнү болду. Андан сырткары, баягы биз барганда, жаңы барганда ушундай бир эме башаламандыктар болуп атты. Афаттын өздөрүнүн кызматкерлери дагы арасында жоготуулар болуптур, ошолор менен. Андан биз уже 3-4-күнү күндөргө барып, өзүбүз суранып, башка бир ушундай объектилер болсо биз иштейли. Баягы тирүү калып калчу бир жагдайлар жаралган бир объектилерге бизди апаргыла деп. Анан экинчи точкага барып, ошондо полуразрушенный бир 5 кабаттан турган 2 үйгө бардык. Анан ошол жерден жалпы 25 жансыз дене алып чыктык. Анан ошонун ичинен боюнда бар аял 22 жаштагы, анан 12 жаштагы баланы ошол жерден тирүү 6-күн дегенде куткарылды да. Отургандардын баардыгы эле чыгарды. Бирден барыңыздар эле. Мен ар бир эмегинин баарына өзүм катышып аттым. Ошол операциялардын баардыгына колунан тартып эң аябай көп убакыт алганы бул 58 жаштагы түрк жараны чыгаруу үчүн 6 саат убарга кечилик тарттык. Себеби баягы үнүн чыгып байланышып аттык, бирок таап барыш өтө татаал болуп атты. Оң жактан пароходдон чыкпай калып, сол жагынан чыкпай калып, астынан чыкты ошол жерде. Себеби ал жерде Белоруссиядан дагы, Россиядан дагы куткаруучулар болгон. Биринчи Россияга кеткен тараптан чыкпай калыптыр. Анан биз ошол жерде куткаруучулар иштеп аткан дивандын астынан кетип, ошол пароход менен таап чыгып, үстүнөн таап чыктык. Анан буту да базылып калган экен, ошол эме өзү дагы көлөмдүү жаран экен, чыгарыш өтө кыйынга турду да. 6 сааттын ичинде араң чыгардык. Жанагындай 198 жансыз денени алып чыккан дегенде маалымат чыкты го. Ошончо бир жансыз денелерди көрүү деле оор болсо керек сиздер үчүн. Эми биздин кесип ушундай болгон үчүн биз баягы психологиялык жактан ага баягы көп кызмат кылган биздин куткаруучулар даяр бул боюнча. Анан жаңы келген кызматкерлерибиз да чындыгында өтө оор болду психологиялык жактан. Баягы денелер дагы баардыгы эми бүтүн эмес да. Баардыгы базылып калган, кээ бир мүчөлөрү ажырап калган денелер өтө көп. Экиге бөлүнүп калган, ажырап калган. Экиге эмес, бир нечеге бөлүнүп кеткендер да көп аябай. Ит кандай иштерге тартылып жатты? Куткаруу ичинде ошол издөө, ошол жакта адам бар экенин билип аттыбы? Издей кантип издейт негизи эле ит кантип табат? Эми ит
итти айтып кетсем азыр громду жыттан сезет. Жыттан сезгенде бөлүк жыт болсо билги берет, буту менен казып. Түрү адам болсо үрөт. Ошонун аркылуу издеп табаттык да. Ал жанагы урандылардын арасынан жансыз денелерди алып чыкканда, ал жарандар түрк тилинде сүйлөшөт да, сиздерде жаныңыздарда котормочу болот да ошол учурларда. Мен айтып кетейин, биздин составды атайын чогултканда көбүнчө биз ушул эмелерге элементтерине көңүл бурдук да. Ар бир группага бөлгөнүбүздө группанын башчысы бизде баягы дасыккан тажрыйбалуу куткаруучу, анын составында сөзсүз түрдө бир тилмеч, котормочу, түрк тилин билген балдар бизде көп, Турциядан окуп келген. Андан сырткары сөзсүз түрдө фельдшер составында и бирден кинолог. Вот ушундай түзүлгөн курамдагы куткаруучулар ушу смена менен күнү-түнү иш алып барып атты да. Нурдин мырза, ушу куткаруу иштеринде мындай көзгө жаш ала турган кайсыл окуяны эстеп айтып бере аласыз? Кайсыл окуяны сиз мындай көзүңүзгө жаш алып ушундай куткардыңыз? Негизи эле жагдай өзү жалпы ошондой болуп атты. Биз ошо Кахраман-Мараш шаарына түшкөндө аэропортко конгондо эле уже аэропорттун состояниясы жандай бүт разрушенный мындай ураган абалда экен. Ошол жерден көргөндө эле уже баягы жүрөк өйүп баштады. Ошол жерде элдер бар экен, баягы эвакуация болуп аттыр. Биз өз борт менен түшүп, ошондо ар түрлүү адамдар келип атты, баягы жакын жоготкондор. Анан чыныгы картинаны биз эртеси күнү барып ана шаардын ичин аралап барганда көрдүк. Аякта ошол 14 күн, 15 күн бою эки шаарда издеп куткаруу иштерин уюштурдук. Ар бир кылып аткан кыймыл аракеттер, ар бир мүнөттөр, секундтар биз үчүн аябай баалуу болуп атты. Себеби баягындай тирүү адамдар куткарып калабызбы деген баягы бир үмүт тилектер менен жүрдүк. Анан көзгө ала турган эң оор жагдайлар болду. Албетте мына биздин кесиптештер менен чогуу улук лейтенант Жумамединов тилмеч болуп барган биз менен. Ошол тилмечтин да аябай өтө оорду чоң болду. Себеби баягы өзүңдүн оюңду айтып, өзүңдүн баягы тажрыйбаңды бөлүштүргөнгө баары бир түрктөр менен тилмеч, котормочу керек экен да. Анан ошол бир объектте чогуу иштеп атып, жана боюнда бар 22 жаштагы аялды алып чыкканда биз ага чейин ал жерден толтура баягындай жансыз дене алып чыгып аттык да. Анан ошо экинчи күн дегенде баягы общий 6-чы күн болгондо ошо урандын алдынан бир жандуу үн укканда ушунчалык бир эме болду. Башкача бир бардыгын жыйыштырып токтотуп туруп эле биз анан ошол жакка көңүл буруп, жана үн чыккан жерден жана айымды чыгарууга аракеттендик да. Ал да оңойго турган жок. Ал жерде ошо биринчи куткаруучулардын өзүнүн коопсуздугу, баардык шарттары менен анан ошону аман эсен, даже ошо курсагындагы дагы эч нерсе болуптур. Кийин биз 2 күндөн кийин байланышып, ошондо бир эме болдук да, бир мындай бир өмүргө өмүр тартуулагандай бир жагдай жаралып аябай. Мен кошумчалап кетейин. Азыр сиздин сурооңузга баягы көзгө жаш ала турган моменттерди сурадыңыз да. Эми баягы тирүү куткарганда бул баягы сүйүнүчтөн жаш алдык, чындыгында көзгө. Ал эми эң жаш ала турган болгон баягы күйүнүчтөнчү. Бул жаш балдардын, аябай көп жаш балдардын каза болгондору, ошо урандын астында калып баягы денеси дагы бир нече бөлүккө бөлүнүп кеткендери, анан баягы бул эми түн ичинде болгон, уктап аткан убакта болгон, ошо энесинин баласын кучактаган боюнча, кызын кучактаган боюнча, кучакташкан боюнча ошо каза болгондорун көрүп туруп, ал жерде адам чыдап тура албайт да. Анан бир туугандары ата энеси каза болсо, баласы калганы, баласы каза болсо, ата энеси карап ошол жерде тегеректеп, күнү-түн ыйлап ошол жерден кетпей, Кудайдан тиленип, бизден ушу жалынып, биздин итибизди да кучактап ыйлаган моменттер болду да. Аларды көргөндө ал жерде адам чыдай албайсың. Темир, сиз котормочу катарында сизге баары кайрылып аткан экен да, ошол көзөмөлдөрдү сиз дагы айтып берсеңиз, анткени сиз аларды жакындан билип атыпсыз да. Ошо биз дагы түрк тилин ушу жумуш аркылуу үйрөнгөнбүз. Турцияга барып да окуп келгенбиз, ушу тил боюнча, ушу кинологиялык даярдык боюнча да окуп келгенбиз. Тилдин Жолдош балким айткандай аякта да чоң жардамы тийди. Жана айтып өткөндөй эле ар бир группада бирден котормочу, бирден фельдшер, тияктагы жашоочулар дагы бизге ишеничин көрсөтүп, ошолор негедир бизге башкармачылыкты өткөрүп берди деп айтсам да жаңылышпайм да. Ошо кыргыздар кандай десе биз ошондой иш алып барабыз деп, ал жакта экскаватор айдагандар, кран айдагандар, ошо бир объектке киргенде, ошо бияк Жолдош полковник айтат, биз аны түрк тилине жеткиребиз. Полностью иш алып баруу жогорку деңгээлде өтүп жатты. Жана ойлойм, ушу
ошакта жашаган жашоочулардын ишеничин арттырып, ошо жакшы өзүбүздүн куткаруу иштерин жана кызматтарыбызды кылып бердик деп ойлойм да. Kahramanmaraş'a barganda 1-июнь эле барып, ит менен эле баштадык. Bir жерде казып эметкенден эле ошол жерде казып эметсек. Эми өз көзүң менен көрүп, өз колуң менен чыгарып эметкенден жүрөк ушундай ооруду башкача сезим болуп, балдарыбызга кылып аткан мамилебиз да өзгөрдү вообще ниетибиз да. Эми ошол жерден казып чыгарып атканда энеси кичинекей 6 айлык кичинекей наристени кучактап сактап калам деп жаткан экен. Ошо наристени чыгарганда ошо өз көзү менен көрүп ыйлай берген, көзүнөн жаш чыгып. Ал жактан кыргыз мекендештерди кезиктирип жаттыңыздарбы? Мындай сиздерге жардам сурап кайрылган кыргыздар? Биз элчилик менен чогуу иш алып бараттык. Алар бизге аябай чоң колдоо көрсөтүп жардам берди. Кандайдыр бир көйгөй жаралып калса аларды жеринде чечкенге ошо элчи Казакбаев Руслан Айтбаевич өзү башында туруп, ген консул Лере жекебиз башында туруп, баардык консулдар менен чогуу көп жардамдар беришти да. Алардан да маалымат алып турдук, биздин кыргыз жарандардан калып калгандар барбы деп. Ушу Хатay шаарында биздин ушу айымыбыз кыргыз жараны каза болуп уранын астында калган экен. Себеп тилекке каршы биз Kahramanmaraş'та иш алып барып аттык. Ал жакта дагы элдер чыгарбай жатты да. Бизге дагы баягы сунуш бизге дагы кайрылышты элчиликтен. Может балдарыңардан бөлүп берсеңер апарып 150 километр экен барып чыгарып келгенге. Анан биз Афат аркылуу да чыгып, ал жактан куткаруучуларды берип чыгарганга дагы эми көмөк көрсөттүк. Андан сырткары да ошо эвакуация кылып жатышты биздин жарандарды элчиликтер ар бирин такташып. Анан эми бизге түздөн түз жардам берген дагы биздин ишкерлерибиз бар экен. Турсада жашаган, мисалы Аксы районунун кулуну бар экен, тургуну Махмут деген байкебиз агабыз. Бизге келип өзүнүн поварлары менен бүт азык түлүгү менен келип жеринде ысык тамак уюштуруп берип, аябай биздин куткаруучуларга чоң жардам берди. Аны дагы ыраазычылык билдирип кетели эфирден пайдаланып. Башка дагы ишкер айымдарыбыз бар экен, алар дагы келишип, баягы өздөрү тапкан майда чүйдесин алып келип, биздин акыбызды көңүлүбүздү көтөрүп, ошол жерден баягы повар дагы болуп берип, бизге да чоң жардам көрсөтүштү. Баарына ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Жана интернетте мантысын жасап барган бир кыргыз келиндин окуясын көрүп аябай суктанганбыз биз дагы. Ошол эжекебиз да келди, биринчи ошо мантысын жасап барганда бул казак куткаруучуларына барган экен. Себеби алар Газиантепте жумуш алып бараткан. Кийин бизди уп ал ошол айымыбыз да бизге келди. Баткендин кызы экен, Азамат кыз экен, баягы боевой духу менен. Эң эмеси ошол жакшы болду. Тилекке каршы андай эме, Удай андайдан артылган эч бир куткаруучубуз эч жеринен жаракат алган жок, даже бир колу да сыйрылып мындай бир жеңил жаракат алган жок. Мунун баардыгы баягы коопсуздук эрежелерин так сактагандан, ошол жерде координация же болбосо жанагы күч каражаттарын туура бөлүштүрүп, ошол жерди баягы жетектеп аткан бир эме катары дагы жакшы уюштурулуп, куткаруу иштери жакшы болду да. Ошол себептен эч кандай жаракат алган болгон жок. Ооругандар эми баягы грипповать этип арабызда болуп атты. Бир 2-3 кызматкерибиз ооруду, куткаруучу. Так ал кырсыктан куткаруу иштерин уюштуруп атканда андай жаракат алгандар болгон жок. Темирлан, сизге жеке өзүңүзгө келип ушул урандын астында балам калып калды же келинчегим, үй бүлөм калып калды деп куткарып бергиле деп сиздерге келип кайрылгандар болуп жатса керек. Туура айтасыз, андай кайрылуулар дагы өтө көп болду. Мисалы объектке жаңы барган учурларда бул көбүнчө ошол учурларда кайрылуулар көп болуп жатты. Аякта бирөө сиз айткандай келет, биякта балам калып калды эле, биринчи менин баламды чыгарып бер деп келет. Ар жакта дагы бирөө келет, менин атам биякта калып калды, аны биринчи чыгарып бергиле. Эми ар бир адам өзүнүн жакынын биринчи чыгарып алганга шашылат экен да. Биз болсо баарына туура жеткирип, мисалы зданиянын ар кайсы бурчтарында жайгашып калганына байланыштуу биз үстүнөн баштап, мисалы кран менен биринчи эң үстүнкү этажын ачып, анын астын карап, барбы жокпу, жок болсо аны түшүрүп, полный по порядку иш алып барганга аракет кылып жаттык. Жана ошону дагы түрк ошол объектте жайгашкан жашоочулар дагы баары тең туура кабыл алуу менен кабыл алып атышты. Ошентип куткаруу иштерин жүргүзүп жаттык.
ошо кечээ жана сабырдуу дегенибиз ошол да, түрк элдеричи. Баягы менин тууганым калды, меникини тап деп ызычуу кылып андай жок да, баары Кудайдан тилеп күтүп сабыр кылып отурушту да. Ушу издеп аткандыктан кээ бир мамлекеттин куткаруучулары келип баягы чарчаса же эптеп эле карап эле баягы разведка кылып кетип калса деле аларга унчукпайт да. Баардыгын түшүнүү менен, баардыгын сабырдуулук менен кабыл алып атты. Ушул жагы өзгөчө экен. Мындай учурларды байкадыңыздарбы? Эч бир талкаланбай калган имараттарды көрдүңүздөрбү? Ушундай сакталган, бекем болуп сакталып калган имараттар, ичинде адамдар жабыркаган эмес? Сөзсүз түрдө имараттардын баардыгын көрдүк. Ошол эле биз иштеген объектлерде жанында эле ошондой эле кабатта ошондой эле үйлөр, но частичное разрешение болгон же трещиналар кеткен, бирок основасы ошо боюнча турат да. А берки кыйрап калгандар, 3 үйлөр баары кыйрап калган. Бул жерде курулуш тарабынан дагы баягы мүчүлүштөр, кемчиликтер кеткен да, дан эле көрүнүп турат. Андан башка да ошо благотворительный баягы медресе сыяктуу атайын окуу жай бар экен. Биз дагы таң калдык. Үстүндө 4 этаж экен, жердин астында 4 этаж экен. Бир дагы шыбагынан да трещина кеткен эмес да. Биз ал жерге себеби баягы боз үйлөр боюнча, гуманитардык жардам боюнча бардык эле, көрүп алып аябай таң калдык. Эч нерсе болгон эмес. Таптаза боюнча. Бизде атайын борт менен ошо гуманитардык жардам катары 120 боз үй жерине жеткирилип, баардыгы курулуп, электричествосуна чейин тартылып берип, полдоруна чейин жасалып, 120 боз үйдү тургузуп, биздин мамлекеттен ошо түрк элине жардам деп туруп ошол жерге калтырдык белеке. Андан башка дагы медициналык госпиталь деп коет, медицинский госпиталь. Атайын багы талаа шартында иштей турган госпиталь бар. Ошону дагы тигип биз ал жерге дагы состав персонал полностью Минздравдан 5 врач барып жеринде иш алып барды. Аны дагы аларга калтырып келдик. Андан башка да 2 бирдик автотехникабыз бар деле, аларды дагы жардам катары баарына таштап келдик. Эми иттин бир өнөрлөрүнөн көргөзүп бербейсизби? Кандай өнөрлөрдү кыла алат? Өзү өнөрү барбы? Уктап калды окшойт, чарчап. Түркиядан келгенден кийин катып эс алайын деп. Биздин студия жакты окшойт. Кандай өнөрлөрдү кыла алат ит? Секирип, бир нерселер жасай алабы? Эми көп ага деле үйрөткөн жокмун да өнөрүнө. Жанын куткаруу иштерине барат. Анын үчүн азыр жанында атайын машыгуу полигону керек да, таласы керек. Анан бул жерде азыр өзү дагы помещениянын ичинде жакшы эмете албайт. Чыңгыз мырза, ошондо Түркияга баш аягы канча куткаруучу ит барышты? Ошондо баш аягы менен биздики Кыргызстандан 3 ит барды. Үчөө тең иштеп жүрдү, түнү күнү болсо деле. Ошо кай жерге барсак ит менен барабыз. Биз өз кезекте эс алсак да ит менен ит да эс алат. Жанагы чет өлкөлүк кинолордо бар го, бир ит кандайдыр бир куткаруу иштерине катышса ага бир награда, бир наам беришип, сыйлык беришип, биздин иттерге дагы сыйлык берилмей болдубу? Буюрса да сунуштап атабыз, буюрса мамлекеттик сыйлыкка сунуштап атабыз. Рахмат анда сиздерге ушу келип атайын убактыңыздарды бөлгөнүңүздөр үчүн. Ушунчалык чарчап турсаңыздар да биздин чакыруубузду чекке калтырбай келтиргениңиздерге рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Мен сиздер менен коштошом. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен куттуктайм. Майрамыңыздар менен. Бүгүн бизде студиябызда конокто өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары болушту. Кайрадан көрүшкөнчө амандыкта жолугушалы. Саламаттуу болуңуздар.